Чыңгыз Айтматов, Манас атанын ак кар көк мусу. Шекер айылыма көп барам. 2-3 катта басам, көңүлүм толбой турат. Туугандарым келин алат, кыз берет дегендей, жакшылык жамандык аралаш бул дүйнөдөн өткөндөргө бир уч топурак салуу ал дагы парз. Айтор көңүл тартып турса, шылтоо табылат да. Балдарым нукура шаардык болуп калышты. Эр жеткен жигиттер, бирок ата бабасынын туулуп өскөн жерин таанып билип жүрсүн деп, аларды да айылга үйрөтүүгө аракеттенем. Анткен менен заман өзгөрүлдү окшойт. Ким билет, өзүм сыяктуу айылга катташа алар бекен, аны келечек көрсөтөр. Ошондо да ар булактын чордону бар сыңары мекендеген алп сөздөн кут түшкөн очок сыяктуу алакандай борбор болот эмеспи? Менин мекеним Шекер айыл. Биздин Шекер эң чоң айыл, 300дөн ашык түтүн, каттаган сайын дигинден мындан жаңы үйдүн төбөсүн көрүп калам. Айылым өсүп барат, чоңоюп барат. Турган ордуда малжанга жайлуу, суу башында таластын жон арка тоосунун этегинде эзелтем Манас делип аталган кош чокулуу улуу тоонун так түбүндө. Кезинде ак куласын алкынтып ушул чокуга чыккан экен эр Манас. Дагы кайдан жоо келип калбасын деп туш тарапка көз чаптырып турган экен ушул бийиктикте эр Манас. Бу чокудан төгөрөктүн төрт бурчу көрүнөрү ырас, акыйкатта эпикалык масштаб. Илгери илим зарлап көргөн перзенти, журт коргоп алар баатыры Манасты ушундай болсо деген тилектен келип чыккан фантазия эмеспи? Ошондон ушул күнгө Манас тоонун мөңгүсүнөн тамчыга тамчы кошулуп, куралып, биздин Шекерге ак көбүк, көк бууру суу агып келет. Ал көркөрөө. Атына жараша заты бар. Бул аймакта жер бетинде кыбыраган жан жаныбарга өмүр берген суу. Андыктан болсо керек, оболку кишилер күркүнөөнү ыйык көрүшүп, айланайын күркүрө дешээр эле. Манас атага жүзүн буруп сыйынышаар эле. Түбөлүк тур, касиеттүү Манас ата дешээр эле. Шекерге жакындаарда ар качан жүрөк толкуйт. Чиркин ак мөңгүсү асмандын көгүнө чагылышып, Манас ата алда кайдан көрүнөт. Чокусу кылтыйып, көрүнгөндөн ошол мөңгүлөргө көз чаптырам, өзүмчө ойго батам. Тигилип турсаң, мезгилдин агымы токтоп калгансыйт. Кечээги кайсы, бүгүнкү кайсы унутулат. Арада эчтеме деле болбогондой, эчтеме деле өзгөрбөгөндөй, бу дүйнө мындан 10, 20, а балким 100 миң жыл илгери кандай болсо, ошондой эле тургандай сезилет. Манас ата турат калыбынан жазбастан, жаратылышында кандай болсо, азыр да ошол келбетинде. Жерге бек орногон опол тоо. Ошол эле булуттар азыр да каалгып чокусун тегеренет. Ал эми өзүң мурдагыдай эле жылаң аяк жаш баласың, таң эрте үйдөн жүгүрүп чыгып, куяштын нуру тийген улуу тоону эргип карап турасың. Аттиң, кыялыңдын кыялдыгы ошол көпкө созулбайт. Бу сапар мен Шекерге баратып, демейкиден бөтөнчө толкундандым. Анын олуттуу себеби бар. Огонек журналынын жана Кыргызстан маданияты газетасынын редакциялары менин айылдаштарымдын согуш маалындагы турмушу тууралуу очерк жазып бер деп сурап калышты. Эң обол анча ынанбадым. Тыл деген тыл, ооруктун эмнесин жазам? Согуш деген кан төгүлгөн салгылашуу, эрдиктер, оорукта болсо күндөлүк тиричилик, анын эмнеси кызык? Шекерге аттанып жатып дал ушул ойдон алыстай албадым. Ал түгүл бир сыйра айныдым, жөн эле койсомбу деп. Ал эми улам айылыма жакындаган сайын Манас атанын кош чокусун жамбылдан берерээк деле көргөндөн баштап көп нерселер эске келе берди. Айтар сөз бар экен. Менин бала чагым согуш учуру менен согуштан кийинки мезгилдеги өспүрүм курагым ушул аймакта Шекер айыл совети, Көксай, Арчагулду кошкондо Көркүрөө жакасы деген жерде өттү. Ошо кездер, ошо кездеги адамдар эске түштү. Көрсө, заман дегенибиз тарыхтын күбөлөрү, катышуучулары адамдар экен. Андагы кишилер деле карапайым эмгекчилер, малчы, дыйкан, активдер боло турган.
Андай кишилерди ар кайсы эле колхоз менен совхоздон жолуктурасың. Мына эми согуш эске түшкөндө алардын ар кимиси уруш кезиндеги алаамат окуяларынын жалында көз алдыга өзгөчө дааналап көрүнүштөрү бир башкача сезилет. Согуш чыкканда райондогу биринчи митингилер эсимде. Мекендин тагдыры деген жалпы жоопкерчилик ал күндөрү ар кимдин жеке кет башынын түйшүгү сыңары моюндагы бирден бир парз болду. Райондун борборунда өткөн митингенин өзүнүн ичен өз ыктыяры азаматтары катарга тизилип, түз эле аскерге жөнөп жатты. Кеп мына ушунда. Эми ойлоп көрсөм, ошол бүткүл элдик улуу күрөштө ар кимге мейли жаш, мейли кары болсун, мейли согушта, мейли оорукта болсун, өзүнүн тарыхый орду табылган экен. Ооба, тарыхый орду. Башкача айтууга мүмкүн эмес. Ошол үчүн согушка чейин, согуштан кийин, согуш күндөрүндө деп айтыла жүргөн көнүмүш фразалардын мен үчүн өзгөчө түшүнүгү бар. Мен үчүн бул сөздөрдүн ар биринде анчейин хронология эмес, алда канча терең турмуштун татаалдыгына жете түшүнүүнүн катаал мезгили, биздин коомдун бул күндө бүт дүйнөгө сабак болуп калган тажрыйбасын баштан өткөрүү мезгили деген зор маани турат. Анткени өткөн согуш адамзаттын тарых жолундагы белес сыяктуу, согуштан мурдагы жана кийинки делинип 20-кылымды эки доорго бөлүп турган бүт дүйнөлүк тарыхый чек гана болбостон ар бир адамдын көргөн күнү ичкен суусу болду. Ар кимдин пешенесине жазылган тагдыры болду. Адамдын адам экенин билгизээр чен ыйманын, касиетин салмактаган тараза болду. Согуш менен адам бетме бет кез келишти. Согушту тиешеси жоктой четтеп өткөн жанды мен билбейм. Антем дегендер буйтамсыз калктын өзү менен карама каршылыкка учурады. Анткени согуш бүт калайыктын тагдыры болуп турганда эч кимге жеңилдик жок эле. Алгачкы бетме бет деген чакан повесимде мен ушул ойду айтмакчы элем. Ошентип согуштун өз ар кимге өмүр жолундагы эң чоң маселе койду да буйдалтпастан жооп күттү. Сөз учугу ушунча болгон соң өз өмүрүмө, башымдан өткөндөргө кайрылбай кое албайм. Согуш башталганда мен 13 элем. Биздин муун мекен коргоо менен оозанып, согушка туш келүү менен чоң дүйнөнүн эшигин ачты десек болот. Азыр өзүм да ишене албай кетем. 14 жашар чагымда айыл советтин секретары болуп иштеп калдым. 14-түмдө чоң айылдын тополоңду согуш учурундагы турмушунун оңбогондой эле татаал ар кандай коомдук административдик маселелерине кийлигишип, көбүн эсе чечүүгө туура келди. Бирок а кезде эрте чыкма кызматкерлер таң каларлык иш эмес эле. 41-жылы 7-чини бүтүргөн бир класс өйдө курдаштарым, бири эсейген өмүрүн бүт мугалимчилик менен өткөргөн маркум Момбеков Байысбек, дагы бири азыр Шекер орто мектебинин көп жылдан бери директору Бекмамбетов Сейталы, республиканын эмгек сиңирген агартуучусу. Булар а кезде мектепке сабак берип, мугалим болуп иштеп калган. Жогорку билимди согуштан кийин гана алышты. Өзүнүн Илгиз менден 3 жаш кичүү, азыр Кыргызстан Илимдер академиясында тоо иштери боюнча физика институтунун директору. Согуш маалында Илгиз мектепте окуп жүрүп, почтоочу болуп иштеп да жүрдү. Согуш бүткүчө 4 жыл катар иштеди. Ошого сыймыктанам. Бала болсо да аябай иштеди. Башына түшкөн мүшкүлдү кыңк дебестен көтөрдү. 11-деги эрбейген бала жаны тынбай акыны катуу суу кечип, алыскы өйүстөгү почтолуу кыштактан кат, гезиттер тартынып келер эле да талаа жумушунда жүргөндөргө таратып, кат билбегени көп эле. Ар кимисине окуп берип жүрөр эле. Азыркы 11-деги баланы башка көчөгө жалгыз барып ойноого ата-энеси жибере койбойт. Жийде колхозунун жалпы чогулушунун сунушу боюнча Илгиз фашисттик Германияны жеңген үчүн медал менен сыйланган. Бала экенине карабастан ошого татыктуу болду. Эмгегине, ниетине жараша болду. Аны мен да далилдей алам. Бирок кеп андаган эмес.
Эгер согуш учурундагы өспүрүм балдар ошол катаал турмуштан бүт өмүрүбүзгө азык кылып алган дурус сапатыбыз болсо, ал дагы улуулардын үлгүсү, улуулардын тарбиясы дегим келет. Эсимде 42-жылдын кыш күнүндө мени чакырып жатат деп үйгө кеңеш келди. Адатынча чобур атын теминип: "Жүр балам, уч кашмага, сельсовет чакырып жатыры. Бир чоң иши бар сыяктуу" деди да сол бутун үзөңгүдөн чыгарып, мени далыман кармап, атынын соорусуна тартты. Бул да өзүнчө кызык киши эле. Өзү аты Ыбрайым болчу, бирок аймактагылар бүт кеңеш деп атачу. Кара таман Томаяк Ыбрайым кеңеш өкмөтү чыкканда, жаңы заман келди деп озунуп ураан таштап, 20-жылдардын башында биринчи батрачкомдон болгон экен. Ошондон улам кеңеш атыгып калган. Заты да анык кеңеш эле. Өзүмө бир сындырым нан, атыма бир боо чөп болсо болду. Башка байлыгынын кереги жок. Бул өкмөт үчүн ийирдин кашын кармаар алым калганча күн түн дебей аттан түшпөймүн дечү эле раматылык. Заемго керек дегенде жалгыз эчкисин кармата берген киши болчу. Ал айтканына 7 жазданып жыгылганча сельсоветке чабарбан болуп жүрүп өттү. Өзү өлсө да Манас атынын этегиндеги эл уусунда жакшы аты калды. Азыр да кайран кеңештеп турушат. Көп эскеришет. А киши согуштун тушунда бир топко барып калган эле. Ошого карабай, табиятында акыйкатчыл, ак жүрөк неме, жыйналыш жыйында ой-тоону койгулап, иши кылып ак оюн түшүндүрүп сүйлөп турар эле. Батрачком кесинен калган өткүрлүгү, чынчылдыгы уккан кулактын кычуусун кандырып, айткан сөзүнөн сезилчү. Ушу киши менен сельсоветке учкаштырып барды. Айнектин сыныктарынан кураштырылган терезеси бар. От жагылбан суук тамда 3 адам отуруптур. Бири Күркөрөөнүн өйүсүндөгү Арчагулдан келген буурул сакал узун бойлуу Турдубаев Кабылбек. Биздин айылсоветтин аскерге кеткен мурдагы төраганын ал кезде председательде төрага дей турган ордуна жаңыдан көрсөтүлүп келген беркүүгө фронттон жараланган жоокерлер колу дали таңылуу колхоздун башкармасы Алишер Айдаров, жанында таягын дубалга жөлөп коюп отурган айыл советинин секретары Нукеев Калый. Азыр ал үчөө тең бар. Турдубаев Кабылбек пенсияда, Алишер Айдаров тамекичи агроном, Нукеев Калый болсо көп жылдан бери коңшу турган Көксай сельсоветинин төрагасы. Мектепти токтото турасың го Баатыр, деген ошондо Кабылбек карыя. Кийин толуктап окуп аларсың, согуш бүткөндө. Бу Калый бригад болуп дайындалып жатыры. Таягын сүйрөбөй ушундай эле отурса өзүнчө оң болор эле. Антсен колхозго да жарамдуу киши керек. Башка адам жок, аны өзүң билесиң. Бригадты табылбаса колхоздун иши алга жылабы. Мен болсом сабатсыз кишимин. Өнө бою малда жүрдүм. Иш билги жардамчы жанымда турбаса кыйын. Акылдашып бул ишке өзүңдү жарайт го деп турабыз. Ошентип мен айыл советке секретарь болуп калдым. Суунун аркы бетиндеги Арчагул да биздин айыл советке карап калган. Төрагабыз минтип малын өткөрүп келген малчы секретарь. Мен партадан аягы чыга элек боз баш бала. Мезгил болсо кайнаган согуш учуру. Жагдай өзү ушундай болчу. Ал эми турмуш өз жолунан жазбай жүрө берет. Кечээки талабынан бүгүнкүсү оорураак. Иштин оордугунан да көптүгүн айтпа. Билимдүү деген менин билимим да чамалуу. Райисполкомдон келген бир кагазга сельсоветтин аймагында малинизация жүргүзүлсүн деген кагаз экен. Бул сөз кийин билсем ветеринардык термин экен. Жылкыны телиден дарылоонун бир түрү тура. Мен болсом Кабылбек аксакалга жылкынын баары мобилизация болсун деп түшүндүрдүм. А киши эси чыгып өңү кумсара түштү. Бирде биз көлүгү жок, эмне күн көрөт экенбиз? Бул кандай, ушундай да болмокпу? Экөөбүз карап турбастан 40 чакырым алыстагы Райборбор Кировкага жөнөп калдык. Түн ортолой чыкканбыз. Күн шашкеде дүрбөлөңдөп жетип бардык. Уят эле иш болду. Анысы аз келгенсип райисполкомдон чыккандагычы
чоқтусу бийик ат эле мингеним. Кыш күнү деп тончонмун, белди бек буугам, башыма тумак, боюм кортороок бала элем. Минейин десем бутум үсөнгө жетпейт. Өзүбүз банке жабыла элегинде жетели деп шашып турганбыз. Уятыман тердеп кеттим. Кайсы бир арыкка тартып минейиндегиче Кабылбек аксакал карылуу адам мени ээрге көтөрүп мингизип койду. Арыма келдим. Ушундайда сельсоветтин секретары болот экен. Мен минтип иштебейм деп корс эттим. Эч ким көргөн жок, деди Кабылбек көңүл жубатып. Иштебейм дегениң балалык, эчтебеске чараң жок. Андан көрө кат сабатыңды дагы улантпасаң болоор эмес. Согуш бүтөөр замат мектепке жөнөгүн балам. Ал кеттик, банкеге кечигебиз. Ушуларды кээде эскерем. Мына андан бери нечен жылдар өткөн экен дейли. Балтыр этим кат элек бала чагымда. Ошондой эстүү баштуу окуган билим болбосо да көкүрөгү дилгир адамдарга үзөңгүлүш кылган тагдырыма ыраазы болом. Ошондой кишилердин бири Турдубаев Кабылбек эле. Жыл жарым өтө түшүп согуштан жараланып кайткан кат сабаттуу жаштар келе баштаганда Кабылбек аксакал эстүүлүк көрсөтүп өзү эле кайра малчылык кесибине кетти. Көп жылдар өткөндөн кийин кайсы бир ашта Агиш экөөбүз жолугуп калдык. Өткөн кеткенди кеп кылдык. Өрдөк жокто чулдук бий болдук деп күлөбү десем жок, антпеди. Олуттуу ой, маанилүү сөздөн баштап отурду Кабылбек карыя. Ошондо бир замандын талабына канчалык жарадык экен дейт а киши терең ой менен. А кезде замандын талабына жараша деген оңой олтоң иш эмес эле. Күндө мобилизация, фронтко, эмгек армиясына, шахталарга, токой кыюуга, Чүй каналынын курулушу жүрүп жаткан, ал жака иши кылып чоң дайраны арыкка буруп кеткен суудай болуп, жарамдуу эркек бүт кетип жатты. Биз чакырык кагазды таратып тим болчу эмеспиз. Кабылбек аксакал аскерге жөнөөчүлөрдүн ар кими менен ооз-мооз сүйлөшүп, алардын үй бүлөсүнө акылын айтып, узатаарда жакшы тилегин айтып, атүгүл райондун борборундагы военкоматка чейин бирге барып турар эле. Бир нече ирет ушул ишти мага тапшырган күндөрү да болду. Албетте мен канчалык өзүмдү мыкты турууга аракеттенгеним менен ошол милдеттин өтөөсүнө чыкканымды ким билсин. Бала деген бала да. Бир мертебе мындай окуя болду. Эмгек армияга чакырылган бир чабан тийиштүү учурунда сельсоветке келбеди. Чабарманга каяш айтып болбой коюптур. Мен бардым. Эшик алдында жүргөн экен алиги киши. Кыжырларына каршы алды. Чынында аныкы да туура. Жылмаалы, малдын артынан жүргөн жаш аял мет. Аял экөө күндүз тыным жок, түнкүсүн уйку жок иштептир. Эмгек күнгө ак алуу деген анда ойдогу нерсе эмес. Эми минтип алыска жөнөтүп жатышса, жаман үйүн жүктөнүп тоодон жаңы эле түшүптүр. Айылдагы ийин калган тамында эчтемеси жок. Отун суу, жалгыз уйга чөп дегенден алган эмес, үй окаттан да журдай экен. Буларды кимге таштайм? Кантип бар дейсиң? Деди ал тон жамынып жаткан сыркоолуу аял. Бурчта коргологон чээдей балдарын көрсөтүп, эмне айтарымды билбедим. Закон деген закон, аткаруу керек деген сөз оюмда турат. Оосум барбайт. Сиз жөнөй бериңиз, биякты өзүбүз жайгарабыз, дедим чын пейилмен. Бирок эмне кылып жайгарарымды өзүм билбей турам. А киши кейиштүү күлүмсүрөп койду. Жайгарар киши сен болсоң, мен биздин сельсовет болуптур балакай, деп үшкүрөнүп. Бара бер, өзүм бир айласын табармын. Бар, эч жака жоголбойм. Кичине үй тиричиликке карап коюп анан жердин түбүнө жиберсең деле. Сельсоветке абдан бушайман болуп кайттым. Болгон ишти Кабылбек аксакалга айтып бердим. А киши кабагын түйүп угуп отурду. Сакалы мыжыгат, ушундай бир адаты бар эле. Эмне кылалы дейсиң, деди. Бир окумда үнү каргылданып. Жардамдашалы. Отун суу, ун талкан камдап бербесек, үйүндө балдары шүйкүм качып ач колтурушат. Андайды мен да билип турам. Башканы ойло. Айттыңбы сельсоветтин атынан, айттыңбы? Эмесе айтканыңды өзүң бүтүр. Антпесең экинчи жолу эл сенин сөзүңө ишенбей калат. Башкармага баргын, араба берди.
саман чөп ташытып берді. Un картөшкө жасып берсін. Ертең армияға али киши көңілі тынч кеткендей болсын. Мында да кеңеш өкмөтү қалды деп ойлап кетсін. Бирибиз картаң, бирибиз жаш болсок да экөөбүз берде өкмөтпүз. Башкармадан сураганда алыш оңой эмес экен. Анын үстүнө ылайыксыз учурга капталып калыпмын. Менсизде колхоздун иши кыжалат демеси жетишпейт. Башкарманын жаны кашайып турган экен. Планды аткар, тигини бер, муну төк, муну жеткир деп күндө милдет тагылат. Мен кайсынысына жетишем? Ме колхоз деген жок. Бер гана. Берүү үчүн иштөө керек. Ким иштейт? Кимди жумшайсың? Үйгө үй, саман, чөп ташып жүргөндө чак эмес. Армияга баратабы? Бара берсин. Жалгыз ал эмес. Бүт эл согушуп жатат. Баары фронтто, баары аскерде. Кайсы үй болбосун, баары жүдө. Баары жетишсиз, аш-жалаңач. Башкарма өсү колхоздун ишине кейип отурган чакта туш келеримди кайдан билипмин? Иште кайнаганым менден бир чыгарып алды. Бирок мен да көшөрдүм. Алымдын келишинче түшүндүрдүм, далилдедим, өтүндүм. Ат сарайда турган болчубуз. Ызама чыдабай башкармага айрыны көтөрүп, чуркоодон кайра тартпаска ас эле калды. Бир маалда тигине аттар, тигине шайманы, саман талада, кырманда, чөп маяда жеткирер кишим жок. Эмне кылсаң өзүң бил дегенде кубанганыман аягым жерге тийбеди. Нары бери аттарды чектим да эки айрыны шада арабага ыргыта илип, шалдырата айдаган бойдон көчөгө чыктым. Шашпаса болбойт, кыштын күнү кыска. Түз эле жээним Байысбектин эшигинин алдына токтоттум. Ал туугандарынын колунда болчу. Энеси өлгөн, атасы аскерде, өзү жогоруда айткандай 15-ке толбой жатып мугалим. Кудай жалгап, ал үйдө экен. Өкөлөп таладагы кырмандан саманды аябай жүктөдүк. Жолдо келатып арабаны оодарып алдык. Аттарды чыгарып, кайра чегип, араң дегенде арабаны тургузуп, саманды кайра жүктөдүк. Кечке жуук баягы кишинин үйүнө жеттик. Алы нары чарбагында кыркка тигилген теректин четинен кулатып, кыйып жүрүптүр. Балтасынын үнү басылбады. Улам теректин аркасынан терек жыгылат. Биз ага карабай саманды түшүрдүк. Бир маалда жаныбызга келди. Жону булоолонот. Биз унчукпадык. Терин арчып өзү унчукту. Рахмат балдар. Мен тиги теректи отунга сулаттым. Атасынан көрө. Бир тике кургаса менсиз эптеп жарып алышар. Талдар жаш эле, ичим ачышат. Жаш болсо да кыйдым. Согуш бүткөнгө жарасак дагы тигип багып аларбыз. Картөшкө үн берилсин деген башкарманын кагасын бердим. Эсимде 8 килограмм шак, 20 килограмм картөшкө, чөптү эртең ап келебиз дедим дагы. Жанаракта ачууланып койгонума капа болбой иним, деди ал коомайланып. Балдар жаш, катыным кийинки күндөр оорукчал болуп кетти. Ошого жаным карайды да. Болбосо мен деле кеп дейт билем. Байысбек экөөбүз ара таап келип, кыйган тал терегин ошо күнү каш карайганча арааладык. Көчөдөгү иттердин талоонуна калып үйгө кеч кайттым. Жатсам уйкум келбейт. Анын үстүндө эрте туруш керек. Чакырылгандарды райборборго жөнөтүш керек. Дагы көп түйшүктөр көңүлдө. Уйку качат. Согушду ойлоном. Башта мен уруш деген кымгут эле пулемет атышмай душмандар чөптө кыйрап, биздикилер жалаң гана эрдиктерди көрсөтүп сүрүп отурат. Кинолордон алган түшүнүгүм ушул. Балалык кыялдарым каардуу күндөрдүн капшабында катуу кыйрап турган кез. Селсебетке фронттон кара кагаз келбеген күн аз. Каармандык менен палбан курман болду. Эртик көрсөтүп түкүн жоо бетинде өлдү деген гана суук кабарлар. Баарынан тозогу, баарынан оору ал кабарларды угузганды айылдын аксакалдары чогулуп салт жөнү менен угузаар эле. Бирок баары бир кара кагазды үй бүлөсүнө тапшыруу менин мойнумда. Ушул кыйын эле. Кайгынын адеп каптаган заары тайганда
Кара жамынгандар эс акылын жыйгандан кийин тапшырчу элем. Ошондо да аскери штампы басылган, майор капитандардын колу коюлган алакандай басма кагазды менден мурунку секретардан калган казыналык сумкадан сууруп чыгыш ар дайым жүрөктү мыкчып өтөр эле. Жазылган сөзү аз гана, акырын окуйм да кыргызчага которуп берем. Анан унчук албай туруп калам. Оболу шырт этип таш кулап, анан көчкү жүрүп кеткендей эңшерилген оор үшкүрүк чыгат. Дене бойду түркүрөтөт. Баш көтөрүп түз караш кыйын. Күнөөм кайсы, бирок мүңкүрөп отурам. Кагазды сунам. Катып койгула деп акырын. Мына ушунда чолпондой уулунун ордуна алакандай кагаз алганын эненин араң карманып турган ый көкүрөгүн жарып сыртка чыгат. Же туруп кете албайм, же кайрат айтып соорото албайм. Мындайда сооротор сөз барбы? Үйдөн чыга жүгүрүп, пулеметту кезей кармап, ооба, пулеметту кезей кармап дем алмастан, тияктагы фронтко ушу кагаз келген жака тынбастан жүгүрүп отуруп, тынбастан жетип барып, фашисттерди огу төгөнбөс пулемет менен кыра бергим келип кетет. Кыйналганда келген ойда, өзүм бала болсом дагы, кичинекей болсом, мага пулеметту ким бермек? Жа дегенде боюм бийик болсочу. Акыры башым жерге салаңдап жөнөп кетем. Сельсоветтин асма сумкасын ийниме арта салып, башым өйдө көтөрүлбөй көчө бойлоп барам. Бу сумкада да башка кара кагаздар бар. Сумка демекчи, согуштан мурун мындай сумкаларды кыдырма полдомочулар асынып жүрөр эле. Мен асынган сумканын таржымалын жердешим, кыргыздын белгилүү жазуучусу, Кыргыз фильмдин азыркы баш редактору Ашым Жакыпбековго айтып бергем. Алиги сумка анын агасы Айталыныкы боло турган. Ашым анда мектепке жаңы барып жүргөн кези. Айталы абдан ачык айрым улан эле. Кичүүсүң деп бизди бөлбөй, аскери оюн уюштуруп, кол баштап, казат жүрөр элек. Анан бат эле эсейип чоңоюп кетти. Эр жетип, согуш алдында сельсоветке секретарь болуп иштеп калды. Кийин секретарлык менин энчиме тийгенде Нукеев иш өткөрүп жатып, сумкаң барбы? Деп калды. Кайдагы сумка? Мектепке баратканда китептерди тек маттын алдына ичибизге жармаштыра кыстарып алчубуз. Ошондо ал шкафтагы эски кагаздардын арасында алиги сумканы алып берди. Мына, деди Айталынын сумкасы. Аскерге кетип баратып таштаган боюнча жатат. Көп кагазды колуңа кармап жүрмөк белең. Айталынын сумкасы мага ушинтип колума тийген. Ичинде бир топ кагаздары, эски кыркындылар, өз ара салыктын тапшырылбай калган милдеттемелери. Анан ошол кагаздардын арасында ашыктык кат деген ыр менен жазылган сүйүү каты бар экен. Кыясы Айталы бу катын арнаган кызына бере албай кеткен окшойт. Жетишпей калганбы, же берүүнүн оңунан таппай калганбы? Ал кезде кызга кат берүү деген оңой олтоң иш эмес эле. Катты эмне кыларымды билбедим. Кыздын аты белгисиз. Баш тамгалар эле турат. Айталынын жүрөк сырын башкаларга жарыялоодон тартындым да балалык башта көп айырып салдым. Айталынын фронтто ноопат болгону жөнүндөгү кара кагаз өз сумкасына түшкөндө кетирген чекилигимди эстеп бармагымды тиштедим. Фронтчулардын бала чакасына тизме менен саналуу күкүрт чийлерин бөлүштүрүү, такталанып майда кесилген шакар самындарды жып-шуу, түтүн башына жарым шише керосин бөлүштүрүү, таратуу да менин милдетиме кирчү. Несин айтайын, Ташбишинин да арманы көп иш эле. Эл кыйналып күйүткө батып, азап тартып жатканда ар кандай иштин оордугуна чыдайт экенсиң, көнөт экенсиң. Ушул кыйынчылыктар түгөнөр чеги болор бекен дечү элек. Капырай, үстү-үстүнө соккурган азап тозокко адам баласы канчалык туруштук берер экен деген ойго кетер элек. Майышсаң да сынбас сыноо ушул эмеспи? Бирок сыноонун эң зорун жалпы эл көтөрдү, эл чыдады. Ошон үчүн эл тура. Согуштун ырайымсыз каарына кайышпай, кайышса да кыңк деп кейиштүүн чыгарбай, адам чыдамы жетер жерине жетти го.
Эми кантайыр экен деген учурда да мөгтөгөн ордунан кайра баш көтөрүп тура келип, эл деген тирүүлүк үчүн ого бетер албуттанып күрөшө берди. Согуш жылдарындагы аял заты тууралуу көп таңаза айтылууда. Тышта мээнеткеч, үйдө эне канчалык көкөлөтө даңктаса да ашык эмес. Эгер мен скульптор болсом, согуш кезиндеги аялдын образын колодон жасоого бүт өмүрүмдү сайып коер элем. Ошол образ аркылуу 20-кылымдын бүт азап тозогун мээримди жүрөгүнө сиңирген кайраткер да, боорукер да умай энеси болгон согуш кезиндеги аялдын жаркыраган түрүн берүүгө, түшүндүрүүгө жан ыкласым менен аракеттенер элем. Эсимде, сельсоветке бир күнү сүрөтчү келип калды. Карыган киши экен. Акысына ун алып Стахановчулардын портретин тартып жүрдү. Биздин Ася Думанаева деген сулуу келинибиз алдыңкы тамекичи, ачык, шайыр, жаш аял портретинде башкачараак болуп калыптыр. Өзүнө окшошуп да кетет, окшошпой да турат. Ошол портрет азыр барбы, жокпу билбейм. Көз карашынан сестенүү да, күйүт да жанган муайым элес. Биз сүрөтчүнүн өнөрүн карап жанында турдук. Арабыздан бирөө Ася өзүнө окшошпойт дегендей болду. Эрин күткөн келиндердин баарына окшош, деди ошондо сүрөтчү. Биздин Асянын күткөн жары келбей калды. Күтүп иштеп жүрдү. Жаштыгы ошентип өттү. Жеткинчекти канчалык жигитсиң деген менен баары бир бала бойдон калат. Бала болсо да согуш кезиндеги өспүрүмдөр эң чоң ишке жарашты. Түйшүктүү, азапты аялдар менен катар ошол балдар көтөрдү. 12-13 жаштагы балдар сокочу, орокчу, арабакеч болуп иштеди. 1942-жылы биздин колхоз Арчагулдун жакасынан кошумча 200 гектарга жакын жаздык эгин айдамай болдук. Эгин фронтко. Ушул 2 ооз сөз менен баары айтылган. Бүгүнкү күндүн шартында 200 гектар жерди айдаш деген айтаар сөзгө арзыбайт. Бир тракторду жүгүртүп койсо иш бүттү. Ал эми анда сокосу эсептелүү. Аткошчулук кезде болсо анча жерди айдоо өзүнчө эрдик болгон. Эрдик экени рас. 4 ат жегилген 2 тиштүү соко менен керели кечке жер жыртып жүрүп, көп эле дегенде 1,5 гектардан бир аз ашык жер айдалат. Ары жагын өзүңөр эсептеп алгыла. Бул аша жоопту чоң ишти аткаруу үчүн сокочу балдар да жылы мектебин таштады. Кышы бою аттарды байлап бактык. Сокого салар көлүктү күндө 3 маал карап, күчүнө келтирип, жаз даярдыгын көрбөсөң, кош башталганда көп узабай көлүк иштен чыгып калаары бышык. Айыл чарбадагы жумуштун эң оору соколоп кош айдоо чыгар. Муну айылдыктар гана билет. Эгинди учурунда сээп калыш үчүн кошту ала көктөмдө баштадык. Кыш этегин жыйып кете элек, жердин буусу жаңы эле көтөрүлүп келаткан азыр да эсимде. Ал февралдын аягы болчу. Кош айдоонун жүрүшүн көрүп келишке мен Көксайдын жонуна жөнөдүм. Айылдан чыкканда күн сурданып турган. Мен жеткенде лапылдаган кар жаап келди. Айлана чаар ала тартып уюлгуп калды. Каалгып түшкөн калың кардын арасында тырбаңдаган кичинекей кошчулардын ошондогу элеси ушу бүгүн да кадимкидей көз алдымда турат. Кар лапылдатып ирик-ирик түшүп эрип жатты. Кайда караба, түнөргөн асман түбү менен эңшерилип быркырап кулап келаткандай. Тоо этеги ээн жер, үн дабышсыз жааган кар. Аттардын жанын тындырбай айдаган кошчулардын гана үндөрү угулат. Жоондон артылып кеткен карайган айдоо тилкени бойлой чоң толкундун жанына чыга калган деңиздеги кемелер сыяктанып, биринин артынан бири ээрчиген соколор жылып бара жатты. Толкундун далдасына кеткенсип, жондон ашып көрүнбөй калышат. Толкун тепкенсип кайра көрүнө калат. Ошол толкун арасынан балдардын гана үндөрү угулат. Мен айдоону бойлой бастырып, аларды тосо чыктым. Бетек өскөн дың жерде соко жылбай, кара терге чөмүлгөн 4 ат борозго жата калып, энтиге жер тырмалайт.
Сооруларына тиген қар ошол замат ерип көк буу көтөрүлөт. Нымдашкан жер сокону чыптап жылдырбайт. Ат жаныбар эмнени көрбөдү. А күндөрдө адам менен кошо тарттуу азапты. Балдарчы, кошчу балдар. Суу болгон зилдей таар капты бурчтантып жамынып, чыканактай бойлору каптан чыкпай, жүздөрүнөн аккан суу эриген карбы же терби аны ойлоого чоло жок. Кыйкырык сүрөө менен аттарды чүчүлөшөт. Тынч күндөрдө андай балдар очоктун башынан чыкчу эмес. Бирок булар согуштун балдары болчу. Башка түшкөн оор жүктүн жоопкерчилигин билген балдар болчу. Лапылдата жааган кар, учурдун катаалдыгына каарданган Манас атанын ак кары калың кардын пардасынан кошчулардын карааны каалгыйт. Айладан тынч. Дыбышсыз жааган кардын шоокумунан классташтарымдын үндөрүн тааныйм. Байтик, Тайырбек, Сатар, Анатай, Султанмурат. Мен жакындап баруудан тартынам. Көпкө даай албайм. Көзүмөн аккан жашты алар көрбөсө дейм. Ошол кышта бир жаман окуя болгон. Түн бир окумда терезени тарзылдаткан катуу үндөн ойгонуп кеттим. Ээрден эңкейип бирөө камчысын каккылап кыйкырды. Тур батыраак, ат сарайда жылкы жок. Мен шашып ушуп жөнөдүм. Көчөдө баратып, үйдөн мага окшоп кийине чуркап жеңин таппай келаткандарды көрдүм. Атканага жакындаганда андагы жаңылдаган үндөр угулду. Көрсө түн жарым ченде атчы карайлап уйкуга киргенде кайдагы дайынсыздар кирип четки акырдан эки атты жетелеп чыгып кетиптир. Обол ат жойлоптур, аттар жөн эле бошонуп кеткен го деп. Анан караса чылбыр жүгөн токумдарынан бери жок. Ошондо бакырып чуу салыптыр. Жайдак атка бирден минип туш тарапка чаптык. Кууп жеткен күндө да балдарбыз, эмнеге алыбыз жетмек. Иши кылып таң аткыча аңды дөңдү калтырбай, эскир журт, уранды коргондорду бүт аңтарып чыктык. Из жок. Уурларда кескин эмелер көрүнбөйбү? Атайы жазкы кошко багып жүргөн эттүү аттар эле. Жаныбызга баткан ушу болду. Ошон үчүн балдар мектептеги окууну кыйып жүрсө, уурлар аны ойломок беле. Аны ойлосо ууру болобу? Мен атайы келкилеп айтып, жанрдын чегинен чыкпагыдай кылып кыскарта жазып баратам. Болбосо бала күндө биздин шекерде эмнелер гана болбоду. Ошонун баарын менин катарымдагы өспүрүмдөр баштан кечирген. Бүгүн ойлоп, менин теңтуштарым эмне үчүн мынчалык чыдамкай, бир максаттуу болуп өстү деген суроого ошол катаал учурдун таалиминен жооп табам. Бул айтканым бүгүнкү бейпилчиликтеги жаштарды мууну бошоң деген кеп эмес. Билбестиктен гана жакшылыкты жамандыкка айлантып алууга болот. Ар бир доордун өзүнчө проблемалары, адамга коер чоң талабы бар. Кеп ошого жараша беришти. Ошол үчүн максат көздөгөн умтулуулар болбосо жеңил ойго турмуш моюн сунбайт. Адам ичкен ашына семирип, кийген кийимине мактанып, ток бейил болду, тынчып калды дегиче адамдык касиетинен ажырады да. Пенде турпатынын өнүгүүсүнө бүгүнкүдөй шарт болот деп биздин түшүбүзгө кирди бекен. Бирок кептүүнү чынында мында эмес. Айтайын дегеним, согуш мезгилиндеги катарлаштарым бир да бирөө үчүн мен бүгүн уялбайм. Уятка калтырар бири жок. Азыр бала чакалуу, алды неберели болгон чагы. Адам деген даражаны бийик алып келатышат. Кеп мына ушунда. Кимисин атабайын, ар бири журтка бел боло турган азаматтар. Ага инелүү, кошчулар, Байтик менен Тайырбек Тайсариевдер ушу бүгүн да негизги иштермандар, өмүр бою иш үстүндө, айылда кадыр баркы бар эмгекчилер. Байтик республикада аты маалим тамекичи звеновой, Тайырбек өндүрүштүн, мал чарбанын кайратманы. Момбеков Байызбек тууралуу айттым. 46 жаш өмүрүнүн ичинде 32 жыл бою мугалим болуп жүрүп, дүйнөдөн кайтканына 2 жылга аяк басты. Токтогул Усубалиев эсепчиликтен башкармалык даражага жетти. Бүгүн ал коңшу
Бакайыр колхозунун башкармасы. Нуралиев Абдалы башта комсомол кызматкери болсо, бүгүн колхоздун белгилүү активи. Токтогул Мамбеткулов, Батма Орозматова шекер балдарынын нечен муунун окутуп чыгарышты. Азырда мугалим. Нурия Жолоева, Орозгүл Усубалиева башка райондордо мугалим. Алымсейит Доолбеков көп жылдык стажсы бар фельдшер. Жапарбек Досалиев Токой чарбасында иштейт. Тургунбай Казакбаев Кыргызстандын ири чарбаларынын бири болгон Россия колхозунун башкармасы. Россиянын койлорунун саны гана азыр 60.000 баш. Мырзабай Жолдошев биздин Киров районундагы бир ири колхоздун башкы бухгалтери. Капар Медетбеков Нарын театрынын алдыңкы артисттеринен болду. Азыр Кыргыз ССРинин эл артисти. Биздин муундун тагдыры ушундай болду. Кыйын күндө башталган, бирок максат жерде калбады, аракеттекке кетпеди. Казактын улуу акыны Абай айткандай, турмуш деген деңиз. Мисал, толкун ээрчип толкун келет. Алгы толкун агалар, арткы толкун инилер. Муундун артынан муун жетилип, алардан соң жаңы башталып келе жаткан майда толкун кыймылдап, түгөнгүс чексиз деңизде тыным жок. Деңиздин жашоосу ошол. Согуш жылдарын ойлоп отуруп, биздин катардын руханий калыптанышы бүтүндөй алгачкы муундун согушуп жүргөн фронтчулардын таасиринен келип чыкты деген ишенимге келем. Ал тууралуу көп ой айтса болор эле. Албетте, эзелте муун тутумдаш, жайгерчилик турмушта бул процесс туяктан туякка өткөн тажрыйба, салт санаа сыяктанып, табигый түрдө көрүнөт. Согуш учурунда болсо анын баары тыгызданып, курчуп, апогейине жетти. Манас атанын этегинде өзү менен өзү тынч жаткан биздин шекер дүйнөнү силкинткен алааматтын агымына түштү. Ата журтту коргоого чакырылгандар жер жүзүнүн бир четинен экинчи четине сүрдүгүп согушка кетти. Согуштан сүрүлгөн эвакуация толкуну бизге келип жатты. Эчкили тоонун аягы Кара Тоо колтугундагы биздин Маймак станциясы аркылуу, андан аркы бизди кең дүйнө менен байланыштырган Жамбыл аркылуу өткөн эшелондо батыш менен чыгышка күнү түнү байма-бай каттап турду. Душман менен кармашып жаткан чоң өлкөнүн кан тамырынын булкунган кагышын биз ушул темир жолдон билип турдук. Фронт деген эмне? Танка менен беттешүү кандай болот? Бомба кантип жарылат? Салгылашууда кантип албууттанат? Госпиталда жатканда ойго эмне келет? Аскери хирургдары кандай немелер? Майданга өлүм деген эмне? Өмүрдүн баркы канчалык? Ушулардын баарын алгач бизге айтып келгендердин бири айылырчысы акын Мырзабай Үкүев болду. Ал киши азыр катарда жок, бирок ыры Манас атанын аймагынан дале жаңырып турат. Фронттон жараланып келген биринчи жоокер Мырзабай эле. Айылдаштары бүт жоголуп, кубанычыбыз койнубузга батпай тосуп чыктык. Арабадан түшүрүп, колуна балдак бергенде бир буту жоон санынан жок экенин көрүп, апкарып туруп калдык. Мындайды көргөн эмеспиз. Аксак, токсок кишилерибиз болгон. Ансыз көпчүлүк болмок беле. Бирок бир буту түбүнөн жок калат дегенди уккан эмеспиз. Чочуп кеттик. Кезинде Мырзабай сымбаттуу жаш жигит мугалим болчу. Айылга атагы чыккан көк жоргосу болор эле. Мырзабайдын жоргосу деп коюшчу. Башында көрпө тебетей, алтында көк жорго. Ушундай болор эле. Көңүлү келгенде чертмегин колго алып чечилип, ырдаганда кары жаштын баары ыраазы. Ошол жигит азыр аягы жок, балдак таянган, госпиталда көп жаткан неме. Эшелондон эшелонго минип, узак жолдо көп жүрүп келгенде өңү күздөгү чөптөй кубарып, айылдаштарынын ортосунда эл күлсө күлүп, эл ыйласа ыйлап турду. Ошо күнү кечинде жыйылып келген көпчүлүккө Мырзабай госпиталда жатып кошкон майдан ырларын ырдап: «Айланайын эл журтум, күркүрөөнүн боюнда аман эсен барсыңбы?» деп кайрылып отурду. Бизге бир жаңы дүйнө ачылгандай болгон. Ошол үчүн азыр да эстен чыкпайт.
Чогулгандар баарыбыз үн чыгарбай Мырзабайдын ыры менен согуш тууралуу аңгемесине кулак төшөп дымып отурдук. Ар ким аскерге кеткен өз жакындарын эстеп көздөрүнөн жаш сыгып отурду. Мырзабай мука менен каргылдантып көргөн согушту, кошо жүргөн жолдошторун, сагынган айылын, элин ырдап сыр бөлүштү. Төкмөнүн ыры уккан учурдук мушта. Баары эсимде жок. Аны айтып бериш да кыйын. Бирок маңызы мындай эле. Көп түркүн элдин уулдары чогулдук. Курал алдык. Эшалонго миндик. Энебиз, мекенибиз бир экен. Эненин ак сүтүн эмген баарбыз. Эненин ак сүтүн актайлы. Энеге мүшкүл түшкөндө балдары карап турабы? Өргө чыксам өбөгүм. Энем, төмөн түссөм жөлөгүм. Энем, энеге ант берели. Илгери баатырларча ант берели жигиттер. Өлүү болсоң бир чуңкурда бололу. Тирүү калып жеңип чыксак бир дөбөдө туралы. Токой аралап душманга баратканда биз ушинтип антташтык. Анан катуу кыргын башталды. Бомба түшүп, жер асманга учканда көк менен жердин ортосу бир карыш болуп куурулду. Биз ушинтип Ленинграддын жакасына кан майданга киргенбиз. Айылдаштарына Мырзабай ушуну баян кылды. Анын арасынан көпчүлүктү айрыкча толкунданткан жери бу болду. Аскер машыгуусунда Новосибирскиде жүргөн Мырзабай батышка жөнөгөндө ушу бизди Маймак менен өтөт. Поезд токтобой Тешкен тоодон чыгып, Таластын кырка тоосун этектеп, Манас атанын маңдайынан алыстап, кол сунса жеткидей айылына кайрылабай кете берет. Ошондо ичке батпай бараткан күйүтүн ырга салган экен. Ошол ыр азыр да Шекер айылында, эл оозунда биздин жергиликтүү классикабыз ал ыр эсимде. Сагынып келдим алыстан, сунсам бир колум жетеби, Санжырга жерим ала тоо, сагыныч иште кетеби. Кош эмчек сындуу Манасто, кузадар келсем өсүңө, күркүрөө суудан бир жутпай, карааның кетти көзүмө. Ала тоо журту кең эле, Манас ата төреле, каргаша жоону жеңгенче, кайрылып уулуң келгенче, кор болбо журтум дегеле. Узак ырдалаар эле, эсимде калган ушул. Согуш күндөрүндө канча жигиз узатпадык, канчаны тосподук, дайыма ушул ырды ырдачу элек. Бетме-бетте Мырзакулдун түп кейипкери чынында Мырзабай. Бетме-бет повестинде пайдаланылган эл ырлары да чынында Мырзабайдыкы. 60 вагон бир чиркеп, алып учкан паровоз, айылымда калган агайын, аймагың менен кайыр кош. Ошол жылдын кышында 18ге толгондорду фронтко узаттык. Азганактай улуураак болгону менен кече эле бирге ойноп, бирге жүргөн жолдоштор бүгүн фронтко кетип баратты. Алардын ичинде менин тууганым, жолдошум Жумабай Орунбеков бар. Эрдиндеги түгү кыл боло элек бозулан, бар өмүрү мектеп, анан бир жылдай колхоздо иштеди. Ошону менен кетти да окко учту. Каап, ичим ушул күнгө чейин ачышат. Жумабайдан башкасы канча? Барпип Сарымсак деген жаш мугалим бар эле, көз кырын сала жүргөн. Ал да кан майданда курман болду. Байысбек Сейталылар менен 1943 жылда түшкөн сүрөттө мен Токтосундун костюмун кийип турам. Чоңураак болуп, көлпөйүп турганы ошол. Токтосун менден 2 эле жаш улуу. 1926 жылкы улан эле. Финагент болуп иштеген, абдан ынак элек. Кыдырып келген сүрөтчү мени кийимиң жүдөө экен дегенде, нары жакта турган Токтосун Жолдошбаев жүгүрүп келип, үстүндөгү пиджагын чечип берди. Ал да фронтко кеткен бойдон келбеди. Ошолорду эстесем, араба жөнөй бергенде Жумабай ырды баштап кеткен күнү кулак учунда турат. Каргаша жоону жеңгенче, кайрылып уулуң келгенче, кор болбо журтум дегеле. Араба көчү аралап жүрүп кетти. Арабанын артынан биз жүгүрдүк. Мырзабай гана узаткан ордунда балдагын таянып, алыстап бараткан ырды тыңшап ойлуу турду. Мырзабай айылдын барктуу адамы болчу. Фронттон кайткандан өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин колхоздо счетовод болуп иштеди. Партбюронун мүчөсү болуп жүрдү.
колхоздун жыйналышы болобу, аскерден келген кубаныч же күйүт болобу, акылдуу сөзүн сүйлөп, кеңешин айткан, кезеги келсе ырын ырдап берген эл кишиси эле. Кыйынчылык кезде жакшыр күйүттү бөксөртөт, кайрат берет, күч кошот. Мырзабайдын ырларынын ушундай касиети, ушундай таасири болгон. Согуштан кийин ержеткен Шекердин балдары Мырзабайга көптөн көп милдеттүү, биз окууну таштоого аргас болгонубузга ал абдан кейүүчү эле. 44-жыл келип, согуш батышка алыстап, эмгек армиясындагылар кайтып, фронттон кайткандар да көбөйгөн кезде Мырзабай бизди окууга шаштырды. Бир тобубуз кайрадан партага отурдук. Согуш бүткөндө мен Жамбылдагы зоовет техникумга кеттим. Эл жерди эле кансырап, ачарчылык басып турган кез. Бир танапис учурунда кош окуган балдар мага балдакчан бирөө издеп жүрөт деп калышты. Сыртка жүгүрүп чыксам, Мырзабай аке турат, мурутун чыйратып, жылмайып карайт. Менин сүйүнгөнүмө айтпа. Иш менен базага келип калдык эле. Бир кайрылып көрүп кетейинчи дедим. Окуу кандай? Окуу жайыбызды айтып бердим. Ыраазы болду. Жүрчү мындай, деп көчөгө бет алды. Бирдеме ала келдим эле. Арабада калды деп ээрчитти. Короодон чыктык. Эмесе мындай деди. Ошондо Мырзабай аке, кыйналып жатканыңарды билем. Азыр оор мезгил, бирок окууну таштачу болбо. Антишке акыбыз жок. Согуш бүттү. Эгер аябай кыйналып баратсаң кабар кыл. Айыл эмеспизби? Бир айласын табарбыз. Окууну гана көздө. Мырзабайдын курбалы эң жакын жолдошторунун бири биздин айылдан чыккан алгачкы комбайнер эски коммунист Тойлубай Усубалиев да бизге жол көрсөткөн устат болгон. Тойлуке бүгүн небере чөбөрөлүү аксакал, уулу Сати Тойлубаев Көксай совхозунда асыл тукум оторду баккан ордендүү чабан. Сатидин балдары да бирин бири ээрчип өсүп келатат. Алардан башка да неберелери да бар. Тойлубай аксакал айылга да өзгө да бирдей кадырман. Ал эми улуу жеңиштин 30 жылдыгы алдында а киши жөнүндө жаштардын эсине салаар сөзүм бар. Согуш маалында Тойлуке айылда эң керектүү киши болгон. Ошол үчүн өз ыктыярланса да райондогулар аны фронтко жиберишкен эмес. Канчалык баалуу механизатор экенин ушундан эле билүүгө болот. Ал МТСте бир нече колхозду тейлеген жалгыз комбайнер болчу. Комбайнын кантип айдап жүргөнүн азыр айтсак жомок деп көбү ишенбейт. Андай машинаны бүгүн ремонттомок тургай темир тезек менен кошо өткөрүп жиберишер эле. Тойлуке болсо ошол чалды бары чыккан комбайнга жан кирип иштетчү. Мен Жамилада жазган комбайнер дал ошол. 44-жылы урук маалында мен Тойлукеме жардамчы болуп иштедим. Комбайн жүрүп турганда күнү түнү тыным алуу деген болчу эмес. Эгин күбүлүп фронт күтүп жаткан кез. Менин өмүрүмдөгү эң кайраткердик жай ошол жай деп ойлойм. Эмнеси болсо да эч качан эстен чыкпайт. Эгин чаап жүргөндө Тойлукени кара курт чагып, эс учун билбей жыгылган. Ошондогу ороктогу элдер бүт жыйналып кылбаган аракетин кылышып, ыйлабаган адам калбай, көптүн тилеги Кудайдын кулагына жеткенби, Айтор. 2-3 күндө Тойлукем комбайнын кайра айдап фронт үчүн эгин чабууга киришти. Ушундай адамдар менен иштешкем. Мына эми жадырап дагы бир жаз келди. Жер ыраң жамынып, козуларын ээрчиткен коро койлор боордо жатат жайылып. Кашкайган асфальт жол, оң жагыңкы карасаң кыр жапкан күздүк дала, сол жагын карасаң тракторлор жүгүрткөн жаздык дала, мол аспан тиреген, морлорунан түтүн буланткан казактын шаары Жамбыл, урбанизациянын бүгүнкү темпи менен өсүп бараткан шаар, бир кездеги кербен түнөгөлү ата. Алдагайдан ак кар көк музун күнгө жалтыратып, көкөлөгөн кош чоку бизди Манасата көрүндү. Москваны коргогон чаңгычы ротанын чаңгы лыжа политругу азыр партиянын Жамбыл обкомунун биринчи секретары Хасан Бектурганович Бектургановдун бир айтканы эсиме түшөт. Ар бир солдаттын мойнуна да
фронттон түбөлүккө ала келген парсы, майданда курман болгондордун алдында өзүңдү уят сезбей, жүзү жарык турмуш куруп, таза өмүр сүрүүдө, ал деген тынбаган күрөш, калктын таалайы үчүн, ак сөз, мекен үчүн кан жанын бергендерге биздин парсы ошол чоң жолдо Манас атанын ак кар көк музун тиктеп бара жатып, ойго келгендер ушулар болду. Түбөлүк тур, касиеттүү Манас ата.